Минкап төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев Алжирге Ислам өнүктүрүү банкынын башкаруучулар кеңешинин жылдык жыйынына катышуу үчүн иш сапарынын алкагында Ислам өнүктүрүү банкынын президенти Мухаммед Али Джаснер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Тараптар биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруунун учурдагы абалын, кызматташуунун мындан аркы өнүктүрүү жана кеңейтүү келечегин талкуулашкан. Амангелдиев өлкөнүн экономикасынын туруктуу өсүшүн, эл аралык агенттиктердин туруктуу плюс деңгээлине чейинки жакшырышын баса белгилеп, Кыргызстандын экономикалык көрсөткүчтөрүн айтып берген. Ислам өнүктүрүү банкы менен энергетика секторунда Каса Миң долбоорун ишке ашыруунун алкагында кызматташуунун ийгиликтүү тажрыйбасын баса белгиледи. Амангелдиев белгилегендей, Камбарата 1 КЕСин куруу боюнча Кыргызстан үчүн эң актуалдуу жана артыкчылыктуу долбоорлордун бири болуп саналат. Учур даярдык иштерин каржылоо, өз каражаттарынын эсебинен техникалык экономикалык негиздемени актуалдаштыруу, айылына чүрөөгө тийгизген таасирин баалоону иштеп боюнча иштер графикке ылайык жүргүзүлүп жатат. 2025-жылдын май айынын аягына чейин бүткөрүлө тургандыгын белгиледи. Өз кезегинде банктын президенти Ислам өнүктүрүү банкы Кыргызстандын керектөөлөрүнө жана артыкчылыктарына өзгөчө көңүл буруу менен карап, социалдык экономикалык өнүгүүсүнө мындан аркы дагы ар тараптуу колдоо көрсөтүүгө даяр экендигин ишендирген.